9. bölüm. Туруктуулуктун өнүгүшү. Кыйын жана татаал тапшырмалар жеңүүчүлөрдү жаратат. Алардан качпаңыз. Акыркы 10 жылдарда изилдөөчүлөр эмне үчүн бузулган, деструктивдүү чөйрөдө жашаган жаштар коомго зыян алып келген коркунучтуу иштерди кылышпайт деген суроолор тууралуу кызыгышып, карап чыгышкан. Изилдөөчүлөр аны ал жаштардын жашоо акыбалы жана орду менен байланыштуу деген тыянакка келишкен. Аны туруктуулук деп аташкан. Туруктуулук бул биздин жеке жашообуздагы ар кандай кыйынчылыктарга, чыңалууларга же бузулган чөйрөгө карабастан акылмандуу иш кылууга шыктуулук дегенди билдирет. Мындай туруктуулук коомдун ар түрдүү колдоо таасирлеринин алдында өнүгөт. Олуттуу кыйынчылыктар менен түйшүктөргө жана коркунуч себептерине карабастан, туруктуу адамдар өздөрүнө бардык нерсени жеңүүгө шыктуулукту өнүктүрүшөт. Ошону менен жашоолорунда көп нерселерге жетишет. Алар өздөрүн туура баалашат. Алар жараткан Кудайыбызга ишенишет жана айлана чөйрөсүнө жакшы жана көңүлдүү мамиле кылышат. Жеке жашоосуна карата так максат менен жашашып, алар жашоосундагы ар кандай тоскоолдуктарды алдында турган кандайдыр бир каршылашуу сыяктуу карашат да жана аларды жеңүүгө бүт аракетин жумшашат. Демек, туруктуулук бул бардыгынан мурда бүгүнкү кыйынчылыктар менен жашоо бүтүп калбашына карата жана мунун да өтүп кетерине үмүт жана бекем ишеним. Коркунуч себептерине толгон бул дүйнөдө үй бүлөлөр, жараткан Кудайыбызга ишенген адамдардын жамааты жана жыйындары бүгүн ар кандай көп коркунуч себептерине толгон бул дүйнөдө жашап жаткан жаштарды коргоого умтулуп жатышат. Компьютердин бир эле баскычын басканда интернеттеги ачык уятсыз жыныс тасмаларын өзүнө камтыган дүйнөгө түшүп калышат. Көптөгөн жаштардын айткандарына караганда, спирт ичимдиктерин, гендер анашасын, кокаин жана амфетаминдерди жетишкен деген өлкөлөрдө дагы оңой эле тапса болот. Ошондуктан кээ бир жаштарга ошондой бузулган чөйрөлөрдө дагы жеңиштер менен ийгиликтерге жетүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн шарттар менен себептерди аныктап билүү абдан маанилүү. Ал шарттар менен себептерди аныктап алып, биз өзүбүздүн жаштарга ошондой жашоодо туура ыкмалар менен максаттарды сактоо аркылуу туруктуулукту сактоосуна жардам бере алабыз. Бүгүн туруктуулукту туура түшүнүү абдан маанилүү. Эгерде биз үй бүлөбүздө телегей тегиз чөйрөнү жарата албасак, эгер биз көчөлөрүбүз менен коомубузду ар кандай баңгиз заттардан тазалай албасак, сыналгыларыбызды, кино тасмаларды жана видео оюндарды зордук зомбулук менен ачык жыныстык нерселерден тазалай албасак, эгерде интернеттен зыяндуу, кыйратуучу нерселерди алып сала албасак, ушулардын таасири алдында өсүп жатышкан балдарыбызды бардык жагынан дени сак жана жашоосунда чыныгы ийгиликке жетишүүсү үчүн кандай жардам бере алабыз? Биздин коом же биздин ишенүүчүлөрдүн жыйыны, биз жеке жаштарыбыз туруктуулукка ээ болуусуна жардам берүү үчүн эмне кыла алабыз? Эң маанилүүсү муну эске түйүп алышыбыз керек. Туруктуулук түшүнүү жана кубат колдоонун негизинде түзүлгөн мамилелердин жыйынтыгы болуп эсептелет. Андан дагы дүйнөгө карата болгон көз карашында жакшы ойлор менен жакшы кабыл алууну
жаштар өздөрүнүн ишениминен алышат. Жашообузда мамилелердин орду жана мааниси. Биз баалаган ак пейилдүү, ак көңүлдүү, чыныгы жана бекем мамилелер жаштарда туруктуулуктун калыптануусу үчүн ачкыч болуп эсептелет. Негизи эле туруктуулуктун балада же жаштарда өнүүсү үчүн улуулардын же тарбиячы насыятчынын, ошондой эле ата-эне, мугалимдер, ишенүүчүлөрдүн жыйынындагы кызматчылардын же жоопкердүү улуу адамдардын кубаттап колдоого дайыма даяр болушу. Деги эле алардын жаштардын жашоосундагы орду абдан маанилүү. Жаштардын камкордук, мамилелерде жылуулук жана шартсыз сүйүү көрсөткөн адамдар менен болгон мамилелерден жашоолорунда жолуга турган ар кандай кыйынчылыктарды жеңүүгө ишенимдүүлүк пайда болот. Мындай мамилелер жаштарды өзүн өзү сыйлоого үйрөтөт. Анын кесепетинен ар кандай кыйынчылыктар менен түйшүктөрдү жеңип чечүүгө шыктуу болуп өсүшөт. Бир изилдөөлөр бардык туруктуу жаштардын жашоосунда аларды кандай болсо ошондой кабыл алып, кубат колдоосуз калтырбаган бир адам болгондугун карап жана тактап чыгышкан. Туруктуулук жана үй бүлөдөгү бирге тамактануу. Туруктуулукту жогорулатып өстүрүүнүн пайдалуу, тажрыйбалуу жана ошол эле маалда бардыгынын колунан келе турган ыкмасын жолу болуп, бул үй бүлөлөрдөгү бирге тамактануу болуп эсептелет. Акыркы изилдөөлөр өспүрүмдөр менен жаштар үй бүлөлөрүндө ата-эне жана бир туугандары менен бирге тамактанышса, аларга зыян тийгизе турган ар кандай жаман адаттарга көз каранды болуп калуудан сактаарын көрсөтүшкөн. Үй бүлөлөрдөгү бирге тамактанууну изилдөөчүлөр жаштардын спирт ичимдиктерине, жан дүйнөнү дүүлүктүрүүчү нерселерге, тамеки чегүүгө, тартипсиз жана мыйзамсыз жыныстык катышууга карата кызыгуулардан жана ошондой эле тамак сиңирүү ишинин бузулуусу жана укуктарды бузуп кылмыш кылуусунан сактоочу нерсе деп аташкан. Үй бүлөлөрдөгү бирге тамактануу өспүрүмдүн же жаш адамдын зордук зомбулуктун же ташпоор каардуу мамиледен жапа чегүү мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт. Андай тамактануулар ошондой эле коомго карата көз карашы менен мамилелеринин жана акыл аң сезиминин жогору болуусунун бир деңгээлде калыптануусуна жардам берет. Өз үй бүлөлөрүндө бирге тамактана алышкан жана ата-энеси менен бирге убакыт өткөрө алышкан балдар менен өспүрүмдөр өздөрүн ушунчалык сезимталдык менен туура сыйлап, сарсанаага жана өздөрүн кыйнап же өлтүрүү тууралуу ойлорго абдан сейрек кездешишет. Андан дагы үй бүлөлөрдөгү бирге тамактануу тамак ашка карата жакшы жана пайдалуу адаттардын калыптануусуна шарт түзөт. Жана эң негизгиси андай тамактануулар ата-энелердин балдарына руханий баалуулуктар менен жараткан Кудайыбызга болгон ишенимимди түшүндүрүп жана аны үйрөтүүгө эң жакшы убакыт болуп саналат. Туруктуулуктун шарттары менен себептерин изилдөөдө жараткан Кудайыбызга болгон ишеним жаш адамдын жашоосунда ийгиликтерге жетишип жана жашоосундагы ар кандай татаал акыбалдарды жеңүүгө шыктуу болуш үчүн чоң мааниге жана орунга ээ экенин такташкан. Үй бүлөсү менен бирге тамактануу үй бүлө мүчөлөрүнүн бирге сүйлөшкөндүгү менен жакшы таасир этет. Үй бүлөдөгү байланыш туруктуулукту калыптандыруучу эң күчтүү шарт жана себеп болуп эсептелет. Ошонусу менен үй бүлөдөгү бирге тамактануу жагымдуу жана жылуу чөйрөнү жаратат. Андай чөйрөдө үй бүлө мүчөлөрү бири-бири менен жакын сырдашып, түшүктөрү менен бөлүшүп жана аларды чечүү жолдорун таап чыгышат. Туруктуулук сезимине ээ болушуп,
ата-эне менен балдардын ортосундагы байланыш барган сайын бекем боло баштайт. Ата-энелер андай тамактанууларды балдарынын достору же үйдүн сыртында байланышып жаткан башка адамдар тууралуу билүү үчүн колдоно алышат. Ошондой эле андай тамактануулар үй бүлөнү дагы күчтүү бириктирип, байланыштыра турган кандайдыр бир салтанат мааракени же берге убакыт кандай өткөрүү максатташтыруу үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мындай тамактануулардан пайда болгон үй бүлөдөгү бириндик сезимин, жумуштан үйгө телефон чалуулар жана кандайдыр бир электрондук байланыштар бузушу мүмкүн. Тамактануу учурда ата-энелер сыналгыны же колундагы алаксыткан электрондук нерселерди өчүрүүсү абдан маанилүү. Үй бүлө бирге тамактанып жатканда башка нерселер тоскоол болбошу керек. Чындыгында мындай мамилелерден жаштар ырахат алып, канагат болору байкалган. Туруктуулук жана адамдарга кызмат кылуу. Жакындарыбызга кызмат кылуу жаштардын туруктуулугунун өнүгүүсүнүн бир шарты жана себеби болуп эсептелет. Кудайыбыздын ыйык сөзү бул тууралуу айкын айтат. Ыйса Машаяк Теңирибиз элди ар дайым жакындарына, жанындагы же мамилелешкен бардык адамдарга кызмат кылууга үйрөткөн. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө Матайдын жакшы кабарынын 25-бөлүм 31-46 аяттарында Ыйса Машаяк ким адамдарга алардын муктаждыктарын камсыз кылып кызмат кылып жатса, тактап айтканда ачкаларды тамактандырышса, жылаңачтарды кийиндиришсе, азап чегип кыйналгандарды сооротушса, ошолор анын эли экендигин айткан. Жараткан Кудайыбыздын балдары болушкан бардык адамдарга биз камкордук жана боорукердик менен мамиле кылып, жардам беришибиз керек. Жашоодо мындай жакшылыктарды кылып жашоо биздин балдарыбызды акылсыз жүрүш-туруштардан сактап жана ошол эле убакта алардын ишеними менен көз караштарын бекемдейт. Башка адамдарга кылган биздин кызматыбыз муктаж болгондорго жөн гана акча берип коюу менен чектелбестен, алардын муктаждыгын камсыз кылууда жаштар менен бирге иш кылып, биздин жана алардын жеке катышуусу дегенди билдирет. Биздин айланабызда жашап жаткан бардык адамдарга алып келген жана тийгизген биздин пайдабыз жана жардамыбыз кызмат деп аталат. Муктаж болгондорду тамактандыруу, кийиндирүү жана аларды коргоо бул ар бир адептүү адамдын милдети болуп саналат. Андан дагы көптөгөн адамдар жөнөкөй гана кубат колдоого, мамилелерге жана жакшы сөздөргө муктаж болуп жашашат. Балким сиз мындай суроо беришиңиз мүмкүн. Биздин балдарыбызга жана алардын жүрүш-турушуна кызматтын кандай мамилеси бар? Баарынан мурда адамга кызмат кылуу жаштардын жашоосун өзгөртөт. Жаштарды мындай кызматтарга кызыктыруу, алардын коомдун ичинде өзүн алып жүрүүсү, туура жана жакшы болуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Бир нече жылдар мурун Кошмо Штаттарда адамдарга кызмат кылууну өздөрүнүн окуу программаларынын бир бөлүгү кылган мектептердин 80% көптөгөн балдардын окуу бааларынын жакшы болгондугу байкалган. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө Матайдын жакшы кабарынын 25-бөлүмүндө жазылган Ыйса Машаяк Теңирибиздин буйруктарын аткаруу менен жаштар башкаларга кызмат кылып жатып, өздөрүнө дагы пайда алып жатышкандыгы маанилүү эмеспи? Адамдарга кызмат кылууга катышуу, спирт ичимдиктерин ичүүнүн жана укук бузуп, кылмыш кылуунун абдан эле төмөн деңгээли менен тыгыз байланыштуу. Жараткан Кудайыбызга ишенгендердин жамааты менен жыйындары коомго кызмат кылууда алдыңкы орунду ээлешет.
Алар мукташ болгондорду таап, жана аларды атайын кызмат кылуучу уюмдардын улуу жетекчилерине тапшырышат. Мындай кызматтарда жоопкердүү, камкордуу, улуу кишилердин болушу башкы орунду ээлеп, күчтүү мааниге ээ. Кызмат учурларында улуулар жаш адам кандай жашап жаткандыгына, башынан эмнелерди өткөрүп жаткандыгына кызыгып, сурап, билип жана муктаждыктарын камсыз кылып, жаштар улууларды үлгү катары тутуп жана туурап жашоо үчүн. Ал эми кызматчылар өздөрүнүн руханий жана жашоо баалуулуктары менен бөлүшүшөт. Улуу кишинин мындай кызматтарда улуулардын тарбиясы менен насааттары, жаштарды үй бүлөлөрдөгү татаал акыбалдардын түшүктөрү менен терс таасирлерин жеңүүгө шыктуу кылып жардам берет. Коомдун жана жаштардын өмүрүнүн бардык жагынан жашоого толгон жана толук болуусу үчүн биз ар бирибиз жаштарды коомду бузуучу жүрүш-туруштарга тартылбай туруктуу кылып тарбиялоо үчүн колдон келген кошумчабызды кошуубуз керек. Камкордукка толгон жылуу мамилелер, үй бүлөлөрдөгү бирге тамактануулар жана коомго кызмат кылуу иштерин биргелешип кылуу бул максатка жетүүгө, жаштарды туруктуулукка үйрөтүүдө жана жаштардын жашоосунда абдан чоң мааниге ээ.